at jö jalаңдап 5-6'dan bölünüp alıp kıdırıp konsert berişti. Элибиздин кылымдарды карыткан улуу маданияттын очогу болгон Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясынын улуттук өзгөчө орду бар. Биз бүгүн тышкы сын турпаты, ички мазмуну менен каалаган элдердин жана маданияттардын алдында аны менен сыймыктана алабыз. 1926 жылы 11 октябрда музыкалык драмалык студия уюшулат. Al stüdyoda bana talantlı жаштар Amankul Kutlubayev, Şamşir Tümenbayev, Aybaşova jana başkalar student katarında kabul alınğanda. Al kabul alınğandan keyin 1927-28 yılları oşol studiyaga Botaliyev, Muratali Gürönkeyev kablanışat jana başka talantlı жаштар. Ana 1928 yıldan Pyotr Şubin jetekteydi. Anan 1930 yılı teatr hem stüdyo teatr gaylana. Anın bu kengeyetdi. 32-33 yılları o Zalkar şairler kavlanat Muratali Gürönkeyev başlagan. Anan 36 yılı güzünde olimpiyada ötedi. O el aralık birinci Kırgızistan'ın olimpiyadasında büyük ataklı şairlerden var Bişkek'te şehirde. O ötedi oşumda büyük talantlı жаштардын барлығы карысы да жашы да кабыл алынат. Ооба, 1936 жылдын 7 октябрында азыркы Карамолдо Орозов атындагы Академиялык эл аспаптар оркестри, ал эми Кыргызстан АССР'нин комиссарлар советинин алдындагы искусство иштери боюнча башкы башкармалыгынын 1936 жылдын 29 октябрындагы 18-буйруктун негизинде филармония уюшулат. Улуттук элдик музыкасынын алгачкы саамалыгы эл аспаптар оркестринин туңгуч курамы айтылуу комузчу, кыл-кыякчы Мураталы Гүрөнкеев баштаган залкар комузчулар Карамолдо Орозов, Ыбрай Туманов, Чалагыс Иманкулов, алп манасчылар Саякбай Каралаев, Молдобасан Мусулманкулов, Ак таңдай төкмө акындар Калык Акиев, Осмонкул Бөлөбалаев, Алымкул Үсөнбаев, эл куудулу Шаршен Термичиков, атактуу оончу ырчылар Муса Байетов, Атай Огунбаев, көрүнүктүү темир ооз комузчу Адамкалый Байбатыров, кийинчерээк комузчулар Актан Тыныбеков, Шекербек Шеркулов, кыл-кыякчы Саид Бекмуратов жана башка шайырлардан турган. Оркестрди композитор, дирижер Петр Федорович Шубин уюштурат. Залкар шайырлар оркестрде ойноо менен бир эле мезгилде комузчу, ырчы, кыл-кыякчы, куудул, манасчы катарында жеке концерттерге да катышкан. Жаңыдан канат жайган жаш жамааттын ар жыл сайын ырга ышкыбоз, күү жандуу улан кыздар менен толукталып, өздүк репертуары байып, чеберчиликтери жетилгенден жетилип, атак даңкы арта баштайт. Айрыкча улуу шайырлардын тубаса ар тараптуу көп жактуу жаркын шыктары 1939 жылкы Москвада өткөн кыргыз адабияты менен искусствосунун 10 күндүгүндө бажырая ачылган. Солнечной Киргизии, чтобы показать столице великому Сталину искусство свободного киргизского рода.
1939-жылдын 7-июнунда СССРдин Жогорку Советинин Президиумунун указы менен Кыргызстандын музыкалык маданиятын өнүктүрүүдөгү улуттук көркөм адистерди тарбиялоодогу көрүнүктүү эмгеги үчүн Кыргыз мамлекеттик филармониясы эмгек кызыл туу ордени менен сыйланат. Залкар шайырлардын жана эл аспаптар оркестринин жааматы согуш учурунда да артисттер майданга, искусство майдан үчүн кызмат кылат, улуу мекен үчүн деген элдик жоокерлерди жана тылдагы калкты жеңишке чакырган ондогон тематикалык концерттерди беришет. Ал эми согуш жылдары дээрлик түптөлүп калган кыргыз искусствосу андан кийинки 50-60, 70 жылдары арымын ого бетер кеңейтип, залкар шайырлардын аудиториясын талаа иштериндеги, кой кыркындарындагы, мал чарбачылыктагы эмгекчилер ээлейт. Туған көйнен халқым қалап отырса қаймақ маймынды ериген тартынбаймын кептерді тамаша салыпты беруден айтып жатқан сөздерім арғандай түрлі кептерім сілердің айланып кесін көнің. Жалаң малчылар, дыйканчылардын арасында концерт берип өнөрүн ошолордун аң сезим, руханий жан дүйнөсүн агартыш үчүн иштешкен. Muratалы болобу, Карамалда болобу, Ыбырай болобу кыдырып, Кенесен Аркайда, Суусамырда, Арпа Аксайда бүт барлык жерде 5-6дан бөлүнүп алып, кыдырып концерт берип, анан алар өзү салты боюнча ким комузчу, обончу, ырчы бар деп айылдан кыдырып та филармонияга алып келишкен. Өткөн кылымдын 50-жылдарынан тартып филармониянын уюткусун түзгөн Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри чыгармачылык өсүүнүн өнүгүүнүн даңгыр жолуна түшөт. СССРдин жана республиканын эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл баатыры, маэстро Асанкан Жумакматов жетектей баштаган күндөн тарта аталган оркестр кайрадан төрөлгөндөй болот. Я вообще не слышу, что вы играете или нет? Ну, одни контрабас. Форте. Элдик ырлардын, күүлөрдүн берметтери оркестрге салынат. Кыргыздын профессионалдык музыкасынын негиз салуучусу Абдылас Малдыбаев баштаган көрүнүктүү композиторлор Мукаш Абдыраевдин, Жумамүдүн Шералиевдин, Калый Малдабасановдун, Насыр Давлесовдун, Акмат Аманбаевдин, Аскар Тюлеевдин, Таштан Эрматовдун, Чанай Жумакановдун ырлары, романстары оркестрдин түбөлүктүү репертуарына айланат. Оркестрдин коштоосунда эл артисттери Сайра Кийизбаева, Артык Мырзабаев, Сейдакмат Токтоналиев, Кыдырбек Чодронов, Салима Бекмуратова, Ирина Деркенбаева жана башка ырчылар ырдашат. 1958-жылдагы декадага Кыргызстандан барган өнөрпоздор көрөрмандардын купулуна толот. Экинчи декадада Мыскал Өмүрканова ырдап, ошол жердеги Брежнев башта, Хрущев баштаган чоңдордун оозун ачырып, кол чаап, анан ошол жанагы созуп ырдаган өзүнчө бир окмуш болду. Арыктан суу агат демекчи, андагы өнөрпоздордун учугун улап, бүтүндөй өмүрүн филармонияда эмгектенүүгө арнаган инсандар арбын. Алардын бири чыган музыкант, залкар комузчу, чебер кыякчы, кыргыз өнөрүн дүйнөгө тааныткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чалагыз Исабаев менен СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Самара Токтакунова. Бир таяктын эки учундай, бир жолдун башы менен аягындай эриш аркак жаралган бул инсандардын бирин экинчисиз элестетүү кыйын. Жогоруда Балбай агай айткан чыгармачыл түйшүктүн азабын Самара эже дагы далай көтөргөн.
Кенес Анаркай деген эме болуп эле, кышкы мал бага турган жер Кенес Анаркай Казакстанда. Ошоға чейин барчубуз биз. Барганда дагы аерге эмне концерт беребиз. Аерде клуб жок, эчтеке жок. 3 километр, 5 километр жерде эле бир үй турар эле да, малчылардын үйчү. Анан ошого кыдырып барып, адашып жүрүп ошол үйлөрдү араң элек. Анан баягы үйгө барабыз, концерт коелу депчи. Кирсек, бир эле келин 4-5 баласы менен отурат. Башка эч ким жок. Жолдоштор күйөөлөрүн баары мал жайып кеткен талаага. Анан ошол келинге барып биз концерт берчүбүз. Коллектив бар ошо бир эле айылга концерт берип, Кенес Анаркайда ошондой да, бир эле, 2 эле, 3 эле үй болчу да илгери. Анан ошол келинге концерт коюп, анан кийин бала бакырасы менен, анан кийин кол коюп берчи, мен концерт уктуу, мен ыраазымын деп. Ошентип пландар толтурчубуз. Анан кийин жайында болсо тамеки сарайларга барчубуз. Жана тамекинин түктөрүн баягы боолап коет да, ошонун үстүнө отургуч кылып отуруп, целый оркестр, карабал оркестр концерт берчүбүз. Башталышынан аягына чейин чүчкүрчүбүз тамекигечи. Чүчкүрүп отуруп концерт берчүбүз. Мына ошондой жерде иштегенбиз биз. 60 жылы келдим, ошондо Асылбек Эшмамбет деген болгон, Чабалдаев деген болгон, Айталиев, Эстебес, Асанкул Шаршенов деген курулуш болгон, ким Козбекова эжени көрүп калдым, Комуз эжени, Мыскал эжени көрүп калдым. Анда филармония, эски филармония болчу, бул филармония кийин эле салынды. Биз могу жерде Торузбекова көчөсү менен Чүйдүн бурчунда эски филармония бар. Бир 500-600 кишилик эле залы бар болчу. Кичинекей. Ошого концерт болгон сайын зал толтура болор эле. Эл аябай шумдук келчү. Бир жолу Ыбырай Туманов атабыз концертке чыгып, мен эсимде калганда, биз карап отурабыз, 80ге чыккан киши болчу. Анан галошчу мазы көлөшчүн сахнага чыгып кетиптир да, анан оосунда насвай. Атаң көрүп, мен насвайды түкүрбөй калып, кайра барып оосунан түкүрүп, кайра артка кетип сахнага чыгып алып, анан галошун чечип, тигиндей коюп койгон, кайра чыккан да. Ошону эсимде да, ошодо көп иштеп калдык биз. Бу филармонияны түзгөндө аталарыбыз азыркыдай жылуу жумшак жер жок. Жада калса репетиция кыла турган зал жок, каерде бош кеңсе бар десе, ошол жерге эртең мененки 6-да барышып, кечке чейин ошо бош кеңсе иштеп жүрүшүп, 1 сааттан репетиция кылып, анан түнкү 12-де келишчи дейт. Мына ошондой азап тозок менен жөө жалаң, жылаң айлак деп айтсак болот. Аш жылаң аш деп айтпайм мен, бирок ач болуп, кээ кезде ашууда калышып, кээ кезде карда калышып, мына ошентип жүргөн түзгөн филармония бул. Мында көп кишинин эмгеги бар, көп кишинин үлүшү бар. Бул өзүнчө айтыла берсе, менимче бул 10 сааттык, 20 сааттык тартыла турган кинотасма. Ал эми филармониянын азыркы имараты 1981 жылдын 20 мартынан тартып ишке кирген. Ошол күндөн тарта улуттук музыкабыздын алтын бешиги болуп, элдин маданий көрөңгөсүн сактап келет. Шаардын чоң ортосунан орун алып, өз турпаты менен калаанын көркүн дагы, шаңын дагы чыгарган бул жайдын астанасын аттагандан кийинки таасир өзгөчө. Ак мармардан курулган имараттын тышкы сөөлөтү кандай бийик болсо, ага шайкеш келген ички жасалгасын айтпай кетүү мүмкүн эмес. Шыбынан полуна чейин өтө сезимталдык менен жасалган жасалгалар, айнек колонналар, ички жарыкты ого этер асимдете тартуулаган шам чырактары адамды өзүнө тартат. Дубал боорлорунда илинген залкарлардын сүрөтү, алардын тигилген көз караштары бул ыйык жайга баш баккан тек жай адамды дагы көп нерсеге милдеттендирип тургандай. Улуу асылдар калтырып кеткен нарк, мурас, көрөңгүнүн бүгүнкү абалы кандай? Бу филармониянын тарыхын Кыргызстандын тарыхы десе болот да. Анткени аны түзгөн адамдар, биздин улуу залкар адамдар, биздин улуу аталарыбыз, кайталангыс таланттар. Мына ошолордун бизге таштап кеткен белеги өчпөсүн деп, дагы бизден кийинки муундарга жетсин деп аракет кылып 91-жылы ошо Кыргыз эл шайырлары тобун түзгөм. Анан 94-жылы Алымкул Үсөнбаевдин 100 жылдыгына карата а кишинин аты берилип, азыр Алымкул Үсөнбаев атындагы Кыргыз эл шайырлар тобу деп аталат. Мына ошондогу жаңы топтолгон балдар
ошондогу жаңы чыгып келаткан кыздар бүгүнкү күндө элге көрүп таанылып кыргыздын белгилүү өнөрпоздору болуп калышты. Муну мен ошо келечекке ошо кезде абдан мындай эстрадага багыт алып, эстрада жанрына ырчылар көп чыгып, ошол жагында оончулар көп чыгып, ошол жака мындай көбүрөөк кызыгуу болуп бараткан кезде биз ошону сактап калалы деген аракет менен түздүк да. Ал эми Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлары тобунан тышкары филармонияда эл ырчысы эстебес тобу, Нурдин Түгөлов атындагы Ак Марал мамлекеттик би ансамбле, Чалагыз Исабаев атындагы Камбаркан этнографиялык фольклордук, Даткайым скрипачтар жана башка эстрадалык ансамбльдери, Насыйкат камералык оркестри, эстрадалык фольклордук студия иштейт. Булардын башатында турган Карамолду Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин орду дагы деле баранду. Сексен жылдык ошо тарыхы бар легендарлуу деп айтып койсок болот. Бул оркестр уникалдуу өзүнүн бир чыгармачылык багыты менен белгилүү болуп келатат республикабызга жана башка чет мамлекеттерге. Негизинен алып келсек, биздин оркестрсиз мындай өкмөттүк деңгээлдеги чоң иш-чаралар, концерттер биздин оркестрсиз өтпөйт. Дайыма катышабыз. Филармониянын өнөрпоздору кыргыз жергесинде гана эмес, бүтүндөй дүйнөнү кыдырып өнөрлөрүн тартуулап келишет. Ак Марал мамлекеттик би ансамблинин көп жылдар бою Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Мелисбек Асылбашев жетектеген. Кыргыздын улуттук кулк мүнөзүн чагылдырган би аталган ансамблдин аткаруусунда. Кыргыздын бийи дүйнө элдерин кандай кызыктырып таң калтырса, элдин улуттук музыкалык аспаптарына дагы кызыгуу андан кем эмес. Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбле аты эле айтып тургандай, элдик нерселерди даңазалоодо өзгөчө орунда турат. Камбаркан фольклордук ансамблі 1987 жылы уюшулган. Мунун да себеби бар. Ошол убакта кыргыздын музыкалык аспаптары жоголуп баратканда, уюшулганда, бизде ошол убакта комуз, кылгыяк, темир комуз калган. Кыргыз эли ошо 3 эл аспапты билчүбүз. Мен дагы күбө болуп калдым да, оркестрде ойноп. Ошол себептен ошо Камбаркан түзүлгөн. Андан кийин ошол комуз, темир комуз, кылгыяктан башка биздин азыркы мына чопочор, чогойночор, сыбызгы, аса таяк, жыгач комуз жана башка аспаптар мына азыр кыргыздын кулагына сиңип, азыр билип калышты. Мурун деген биз жаңы башталганда сурачу бул эмне инструмент, бул аты эмне деп. Ансыганда ошондон бери мына Камбаркан түзүлүп келгенден бери эл билип, ошо элдик ырларды, күүлөрдү ойноп келатабыз. Биздин кыргыз элинин бардык саамалыктарында мамлекеттик деңгээлдеги коноктордун баарын тоскон ушул Камбаркан ансамбле десем жаңылышпаймын. Бүгүнкү күндө дагы элдин талабынан түшө элек
бүгүнкү күндө дагы эл аралык деңгээлде ошондой бир менмин деген музыкалык айдыңдагы серепчилердин оозун ачырган кадимкидей ушундай бир потенциалы мощный келечеги кенен ушундай бир өтө мастер чыгармачыл адамдар иштеген коллектив экен деген сөздөрдү мына биз өткөн жылы эле угуп келдик ал жерден. Ырас. Бул кыска убакыттын ичинде дээрлик бир кылымдык тарыхы бар филармония тууралуу айтар сөзүбүздүн чети дагы коюлган жок. Анын бүткүл тарыхы белгилүү музыка изилдөөчү, Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер Балбай Алагушевдин Кыргыз улуттук филармониясы аттуу китебинде кеңири камтылган. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы өзү уюшулган жылдардан бүгүнкү күнгө чейин кыргыз маданиятынын очогу катары өзүндө көптөгөн таланттарды тарбиялап өстүрүп, экинчи жагынан филармония диний конфессиялар, этностор аралыктагы мамилелерди чыңдоого маданият аркылуу жол таап, мамлекетибиздин бекемделишине өз үлүшүн кошуп келгендигине мисалдар арбын. Музыкага тилдин зарылдыгы жок экендиги дал ушул кутман жерде өз чындыгын далилдегендей, анын босогосунан төрүнө чейин түрдүү улут өкүлдөрү кызмат кылып, ошол кызматтын тагдыр тутуп иштеп келишкени биздин бирдиктүү келечектен кабар берет. Ылайым маданиятыбыздын ушул кутман уюткусу өз баалуулугун жоготпой, бүгүнкүбүз үчүн дагы, эртеңкибиз үчүн дагы кызмат кыла берсин деп тилек кылам.